эң чоң инвестиция билесизби эмне? Эң чоң инвестиция эмне десе, үй бүлөңө жумшалган, балаңа жумшалган акча дейт да. Эмнеге десе, мисалы карасаңыз еврейлер көп учурда эмнеге дүйнөнү башкарат десе, болгон тапкан тергенин балдарын жумшайт экен, илим билимден эч нерсени аябайт экен да. Тарбиялаганда дагы башкача тарбиялайт экен. Балам, сен дүйнөнү башкарышың керек, сенин колуңан келет. Акылсыз баласын деле дуктан берип олтуруп акыллуу кылып таштайт экен да. Биз дагы балага келгенде экономить этпешибиз керек экен. Акча маселесинде, именно илимге келгенде, билимге келгенде эч качан акчаны, инвестицияны аябаш керек экен. Алла субхана ва таала Куранга коротосуңбу, китепке кетиресиңби, садака кыласыңбы, ошол нерсени эч качан артык кур калбайт экен да. Бул дегени, садака бере турган болсоң Алла үчүн, өзүңдүн даражаң көтөрүлөт экен да. Эч качан адам садаканы өзү үчүн деп бербейт экен да. Алла үчүн деп берет экен да. Алланын ыраазычылыгы үчүн бердим садаканы депчи. Намаз окуганда, Куран окуганда, башка нерсени адам өзү үчүн кылат экен. А бирок садаканы Алла үчүн берилет экен да. Ошон үчүн Алла субхана ва таала амалдардын ичинен кайсыны жакшы көрөт десе, садаканы жакшы көрөт экен. Эмнеге десе, калыс Алла үчүн деп, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп садака берилет экен да.